Кыргызстанда биринчи баатырдык комикс. Үмүт жананын автору Сапкайым. Өтө сонун сүрөттөр жана каармандар дизайны. Келбети укмуш. Бирок бул чыгарманын тагдыры коркунучта. Коркунучка эки себеп бар. Ассалому алейкум менин кадырман көрүүчүлөрүм. Сиздер менен мен Жомокчу. Бүгүн мен сиздерге биринчи баатырдык комиксибиз тууралуу айтып берем. Ыңгайлуу орун алыңыздар. Биз болсо баштадык. Үмүт комиксинин автору Сапкайым. Өз аты Карина Сапаралиева. Кыргызстандык комиксист, сүрөтчү жана аниматор. Мен аны менен Үмүт комикси аркылуу таанышып калдым. Жогоруда мен Үмүт комиксин биринчи баатырдык Кыргызстанда чыккан комикс деп атагам. Араңыздарда Кыргызстан комикс индустриясын күзөткөндөр болгон болсо, башкача ойлошуңуздар мүмкүн. Жанагы Алтай комиксин мисалга келтиришиңиздерди күтөм. Бирок Алтай чыгармасы супер баатырдык кылып көрсөтпөйт. Ал жөнөкөй фантастикалык аралашкан саякат чыгармасы. А Үмүт болсо кандай? Үмүт да жөнөкөй фантастика аралашкан саякат. Бирок ал Алтайдан өзгөчө. Ал башыны эле супер баатырлар жөнүндө боло турган чыгарма. Далили кайда деп сурасаңыздар, жообун кийинчерээк берейин. Үмүт комиксинин азыркы учурда бир да ачык бөлүмү жок. Ал тууралуу биз Карина эженин Instagram баракчасында жана башка блогдордо гана көрө алабыз. Бизге белгилүү маалымат. Баш каарман Маниса бойжеткен, ачылган гүлдөй болгон кыз. Эгер ачык булактарды мен туура түшүнсөм, Маниса өзгөчө энергияны бөлүп чыгарат жана башкарат. Анын дагы көктөн Суперменден кем калбай уча алышат окшойт. Бирок мунусу так эмес. Мына ушул нерсе баатырдык окуянын өзгөчөлүгү. Бизге башынан баштап ким супер баатыр экенин көрсөткөнүнөн өзгөчө. Манисанын бул күчү кайдан пайда болгонун белгисиз. Эски бир сүрөттөрүндө ал өз күчүн саймалуу таштар аркылуу толтура тургандыгын көрсөк болот. Бирок бул концепт тактала элек. Болжол менен анын бир нече душмандары болот. Алар тууралуу да мен эч кандай маалымат таба албадым. Болгону алардын сүрөттөрү. Эгер менин башым туура иштесе, алардын күчү Манисаныкына окшош же карама-каршы болот. Карина эже автор катары менин жүрөгүмө чоң үмүттүн денегин экти. Бирок бул денек өнбөй калат деп корком. Себеби Карина эже бул чыгарма комикс кылуудан баш тартты. Аны менен болгон жазышууларда мен ушуну көрдүм. Ал комикстин ордуна анимацияны тааныптыр. А бул болсо комикске караганда алда канча кыйын жана кымбат. Карина эженин чыгармачылыгы менен тааныш адамдар аны өтө мыкты, колунан көөрү төгүлгөн, өз ишин 5 колдой билген адам дейсиздер. Ооба, бул жакта мен сиздер менен толук кошулам. Бирок баардыгынын чеги бар. Ошол өзүнүн чегин Карина эже да бизден жакшы көрүп турат. Эгер анын сөздөрү чын болсо, анимация, сценарий, режиссура жана башка майда барат бөлүктөр баары анын желкесинде. Бул өтө оор жүк. Анан дагы акча маселеси. Бул маселе баарын козгоп турат. Сапкайым азыр спонсорлор күтүп жатат. Үмүт мультфильминин анонсу чыга электигинен сандасак, спонсорлор бул ишти колдогонго шашылышпайт. Жогорудагы көйгөйлөр биринчи себеп болчу. Экинчи себеп бул мен. Ооба, мен. Үмүт комиксинин биринчи жана чыныгы супер баатырдык комикс болуп калышына мен тоскоол болушум мүмкүн. Эмне дегенде мен аз дегенде 5 супер баатырларым бар. Ооба, алар азырынча эч кандай баяндамага ээ боло элек. Бирок бирөөсүнүн сценарийи жарым жартылай даяр десем болот. Эгер азыркы темпти жоготпосом, жарым жылдын ичинде толук кандуу супер баатырдык комикс даяр болот. Ошондуктан Карина эже жана аны финансылык жактан колдогубуз келгендер шашылгыла. Ооба, мен комикстик деңгээлим өтө төмөн, бирок төмөндөн туруп көккө учууга мен даярмын. Карина эже, мен сизге ишиңизде ийгиликтерди жана сан жеткис спонсорлор тилейм. Сиз менин оюмча Кыргызстандагы комикс маданияты үчүн эң жарык үмүт жылдызысыз. А менин кадырман көрүүчүлөрүм болсо, мага жана Карина эженин коомдук тармактарына катталууңуздарды, видеого өтө узун комментарий жазууңуздарды суранам. Кош калыңыздар.